Эртең менен турсаңыз, тамагыңыз кытышып, тамагыңыз ооруп, үнүңүз бүтүп, балким бүтпөсө дагы жарым үн менен сүйлөп жана кургак жөтөл пайда болгон абал болду беле. Эгер сиз ушул абалыңызды түшүнгүңүз келсе, анда толугу менен ушул видеону көрүңүздөр. Мындай абал ларингит деген оорусуна тиешелүү. Ларингит деген эмне? Ал үн байламталарынын сезгенүүсү. Башкача айтканда, курч мүнөздөгү сезгенүү. Бул орусча айтканда острый процесс деп коет. Анын бир канча себептери бар. Эң биринчи бул вирустук инфекция. Мисалы үчүн грипп, сасык тумоо, парагрипп деген инфекциялардан улам оорулушуп кеткен мезгилде ларингит дагы болуп кетиши мүмкүн. Анан кийинки себеп бул бактериялар. Бул дагы жайылган бир себеп болуп эсептелинет. Эгерде сиз мугалим, студенттерге сабак бересиз, же болбосо окуучуларга, же болбосо бала бакчаларда воспитатель болсоңуз, катуу сүйлөп, кыйкырып сүйлөп, аргасыз болгондун жыйынтыгы бул ларингит. Себеби дегенде үн байламталарына күч келет. Же болбосо сиз ырчы болсоңуз, же болбосо сиз бир артист болсоңуз, себеби дегенде аларга көп кыйкырганга, үнүн чыгарганга, сүйлөгөнгө ушундай бир ларингит болушу мүмкүн. Эгерде сиз тамеки чеккенди жакшы көрсөңүз, алкоголду кошуп колдонгонду жакшы көрсөңүз, анда ларингит дагы ошонун химиялык заттардын баягы тамакты козгонушунун натыйжасында келип чыккан бир оору. Жана ошондой эле гастроэзофагиалдык рефлюкс деп коет. Бул кандай оору? Эгер сизде рефлюкс бар болсо, буну деген ЭГДСтен өтүп гана аныктай аласыздар. Ашказан жана кызыл өңгүч. Ошол экөөнүн ортосунда капкак бар. Ошол капкак жакшы жабылбаса, анда ашказанда болгон тамактар, ашказан сокторунун баардыгы өйдө карай өтө беришет. Ошол себептен баягы кызыл өңгүчтүн былжыр челин раздражать этет да. Ошол себептен ушундай бир ларингит деген себеп болушу мүмкүн. Жана ошондой эле кандай белгилери бар? Эң биринчи бул үндүн кырылдашы, же болбосо үнгө байланыштуу үнүңүздүн өзгөрүүсү эң биринчи белги болуп эсептелинет. Кургактыкты сезесиз жана кургак жөтөл пайда болот. Дагы ошондой эле баягы тамагыңыз ооруп, мындай кандай десем, ыңгайсыз бир учур болуп калат го, ошондой болушу мүмкүн. Жана ошондой эле инфекциялык себеп болсо, анда дене табы албетте көтөрүлөт. 37-38 болуп көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бул көбүнчө ошо жаш балдардыкы аябай бат өөрчүп кетет да. Эгер жаш балага дем алууда кыйындык алып келсе, анда ошо ларингит болушу мүмкүн. Ал эми эң кызыктуу суроо бул эмне кылыш керек? Албетте эң биринчи себебин билиш керек. Эгер аллергия деген себеп болсо, анда сиздер антигистамин колдоносуздар. Ал эми бактериялык инфекция болсо, анда антибиотик колдонуш керек болот. Эгер сиз мугалим болсоңуз, же болбосо ырчы, же болбосо артист болсоңуз, воспитатель болсоңуз, анда үнүңүздү, башкача айтканда, үн байламталарыңыз эс алыш керек. Сүйлөбөйсүз, ырдабайсыз, кыйкырбайсыз. Полный покой. Албетте бул жылуу чай, чөп чайларды ичиңиз, анан бөлмөнүн нымдуулугун сактаңыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде бөлмөбүздө бизде бөлмө ысыткыч бар, отопление баарыбызда бар. Азыр биз кыш мезгилиндебиз. Ошондуктан аба үйдө болгон кургап кетет. Ошондуктан ным болгонун сакташыбыз керек. Бул курч оору деп айттык.
демек бул 1 жума 10 күндүн ичинде толугу менен айырыш керек. Бул жерде айтуу кетчү нерсе, эң биринчи сиз кыла турган нерсе бул дарыгерлерге кайрылуу. Себеби дегенде сиз билбейсиз, себебин билбестен өз алдынча дарыласаңыз өзүңүзгө чоң зыян келтире аласыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыгерге барасыз. Терапевт болушу мүмкүн, семейный врач, үй бүлөлүк дарыгер башкача айтканда, же болбосо пульмонолог. Ушул 3 дарыгерлердин бирөөсүнө сөзсүз түрдө барып, кайсыл түр жана кайсыл себеп менен ооруду, бул чындыгында ларингитпи же болбосо фарингитпи, ушуну да айырмап, андан кийин дарыгер сизге лечениянын схемасын сизге толугу менен берет. Анан аз убакыттын ичинде айыгып кетесиз. Ошондуктан сөзсүз түрдө специалисттердин консультациясы керек. Оорубаңыздар, өзүңүздөрдү сак кармаңыздар жана эч качан өз алдынча антибиотик ичпеңиздер. Эгер сиздер толугу менен консультация алгыңар келсе, анда бул жерде калтырылган ссылкага кирип менден консультация ала аласыздар.